Biz дайыма bir işti баштаганда биринчи Алла Таалага таянган болсок, Алла Таала ошол ишибизге жеңилдик берет же ошол ишибизде бизге ийгилик берет. Англиялык bir врач болот, Джордж Мюллер деген. Ал врач өзү 10 миңден ашык баланы карамагына алат дагы жетимдер үйүн ачат. 10 миңден ашык баланы эч жактан жардам албай өзү курсагын тойгозуп, өзү окутуп келген да. Күндөрдүн биринде эртең мененки тамак бергени эч нерсе жок болуп калат. Джордж Мюллер ошол убакта жалгыз Аллага таянат дагы балдарды эртең мененки тамакка чакырат. Ошол убакта күтүлбөгөн bir окуя болуп кетет дагы. Эшиктен bir навайчы кирип келет дагы. Алла Таала бул түнү менен силерге ушул нандарды мага жаптырып чыкты. Муну эртең менен силерге алып келүүнү мага эскертти дейт. Арадан bir канча убакыт өтөт дагы. Bir автоунаа келип токтойт. Джордж Мюллердин ошол жетимдер үйүнүн алдына. Анан ал дагы навайчы менен болгон окуяны айтат. Алла Таала бул сүт азыктарын силерге жеткирип берүүнү мага эскертти дейт. Ошондон кийин Джордж Мюллер айткан экен, жалгыз Аллага таянган болсоңор, Алла дайым силерге күтүлбөгөн жерден күтүлбөгөн bir өзүнүн ийгиликтерин берет деген экен.